Жалал Абад областынын Сузак районуна караштуу Жалгыз Жаңгак айылында тоо жылып, жер көчкү коркунучу жаралды. Өзгөчө кырдаалдар боюнча адистердин айтымында жер көчкүнүн көлөмү 10 миллион кубтан ашып, буга чейинки болуп өткөн жер көчкүлөрдөн 10 эсе чоң болуп турат. Андыктан кооптуу жайдан тургундарды көчүрүү иштери жүрүп жатат. Жаңы Жаңгак айылынын тургундары 5 күндөн бери жүрөк заада болуп, уктабай тоону карап отурушат. Өзгөчө кырдаалдар боюнча адистер тургундарга кооптуу жайга баспагыла деп катуу эскертүү беришип, атайын нөөмөт менен кайтарып да жатышат. Кооптуу жайдагы үй бүлөлөр көчүрүлгөнү менен алар толугу менен буюм-тайымдарын алып чыгышы элек. Азырынча тууган уруктарынын үйлөрүндө жашап жатышат. Бул көчкүнүн өдөрагында дагы жаракат чыкты, 3 күндөн бери көбөйүп атат. Ал бийиктен жаракат чыкты. Ал келсе, бияктагы экинчи көчөнү каптап кете турган болуп турат азыр. Каналыбыз бар, каналдагы суу дагы бөгөлүп калса, элди жөн эле сел каптап, ылайыкка чайкап кетет. Тургундардын айтымында жер көчкү бул аймакта 3-чү жолу кайталанган турат. Кооптуу тоонун этегинде 2 көчө толгон үйлөрдүн жашоочулары да 28 жыл мурда эвакуацияланган. Бирок кайрадан эле ошол аймактан жер берилип, үйлөр салынып, ошол мезгилде тоо кыртыштары дыкат изилденбей калган. Бул жерге жашап аткан жерибиз жок, башка жактарга барып жашап, ошол жакта түнөп атабыз. Анан бул биринчи жолу деле көчкү эмес. Бизге ушу менен үчүнчү жолу келиши көчкүнүн. Ошо бизге жер берсе, участок берсе, биз эртерээк ошо көчкөнгө аракет кылат болчубуз. Жергиликтүү тургундарды кооптонткон дагы бир жагдай бар. Жер көчкү жүрсө, ылай сел каналдарын басып калат. Ал учурда айылды сел алып кетүү коркунучу да туулат. Андыктан көчкүнү нугун буруп, алдын алуу зарыл дешет. Жардырып койсо муну жер азыр көрүп турасыңар, ушул 5 күндөн бери 30 метр 40 метрден жылып атат. Ошо башынан жылып келген мына жерге чейин 150 метрге чейин жылды. Ушуну бир неме кылган реакция жок да өкмөт тараптан. Не кылыш керек? Жардырабы, аттырабы, бир нерсе кылыш керек да. Мына жактан туруп аттырабы. Жалал Абадта бийликтер каяктан келет айланайын? Каяктан келет? Өзүбүздүн эле мынагу айыл өкмөт келип эле карап коюп кетип атат. Эч толку жок. Ушунча элди мына басып калса жакшы болобу? Мына азыр келип атат. Келип тургула балдардын баары жерде ойноп атат. Көчкү жүрсө канча үйдү басып калары белгисиз. Учурда жергиликтүү бийлик бул жагдайды изилдеп жатат. Ал эми эвакуациялангандарга кандай жардам берилери да чечиле элек. Жалпысынан Жалгыз Жаңгак айылында 844 кожолук бар. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС, Жалал Абад.